Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын бет жаак бөлүмү 1997 жылы түзүлгөн. Буга чейин бөлүмдүн имараты жок болгондуктан оорукананын ар башка имараттарында иш жүргүзүшкөн. Бул жагдайлар эске алынып, аталган бөлүм жаңы имаратка көчүрүлдү. Бөлүмгө жылына 700дөн ашуун бейтап кайрылып, 500дөн ашуун түрдүү операциялар жасалат. Ошон үчүн мындай өзүбүздүн деле операционубуз жок эле, теги очередке жазылып, очередтерге туруп, анан кезекке туруп операция жасайт элек да. Бүгүнкү күндө мындай заманбап жаңы операционного ээ болуп турабыз. Толук кандуу иштеге шарт түзүлдү да, бүгүнкү күндө бизде шартыбыз бар. Жаңы имаратта материалдык жана техникалык шарттардын жакшырып жатканы бейтаптар тарабынан оң бааланды. Гүлнара Шерманбетова ушул бөлүмгө 2007 жылдан бери жыл сайын келип дарыланат. Ал бөлүмдүн буга чейинки абалынан кеп салды. 1-2 күн болуп калды. Келгениме ушу ачылышы болуптур. Жакшы жаңы имаратка келдим. Мурда мен 2007 жылдан бери лечение алам. Биякта эски имараттар бар эле, шарттары жок эле. Биякта да бар эле. Бияктарга да жатып жүргөнмүн. Эми жаңы имаратка которулуштур, жакшы, шарттары жакшы экен. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын адистештирилген медициналык жардам көрсөткөн мекемесинин жаңы имаратынын курулушу 2019 жылы башталган. Анын сметалык баасы 111 миллион сомду түзүп, бирок тендерден 77 миллионго Алым ата жоопкерчилиги чектелген коому утуп алган. Бул жерде бет жаак хирургия, глазной, көз оорулар, анан кийин урология жана кулак, мурун, тамак, лор отделениеси жайгашкан. Азыр жаңы зданияга кирип, бардык керектүү жабдыктар менен твердый мягкий инвентарь бардыгы менен камсыз болду. Оорулар уже көчүп келип, бул жерде толук кандуу өзүнүн ишин жүргүзүп, ооруларды кабыл алып, дарылоо ишин жүргүзүп атат. Кече ооруканага өлкө башчысы Садыр Жапаров келип имараттын ачылышына катышты. Мамлекет башчы бул жаатта кадрлардын жетишсиздигине, өзгөчө айылдарда үй бүлөлүк дарыгерлердин жетпей жатканына токтолгон. Президент белгилегендей, келерки жылы бюджеттик тармакта иштегендерди, анын ичинен дарыгерлердин айлык акысын жогорулатуу пландалууда. Биринчи Кудайдын кудурети, анан сиздердин эмгегиңиздер. Сиздер болбосоңуздар, биз ал ооруну эч убакта жеңбейбиз. Анан эми ошол оорудагы акыркы 2 жылда биздин медицинабыздын акыбалы кандай экенин көргөзүп койду. Кайсы жерин кантип жасаш керек экен, эмне менен толукталыш керек экен, бүт баарын уже көрдүк биз. Көрдүк, ошон үчүн колубуздан келишинче мына ушундай жаңы имараттарды куруп, айылдарга чейин фаптарды куруп берип атабыз. Ошонун күчүбүз жетишинче жасап атабыз. Медицина кызматкерлери менен болгон баарлаш учурунда ден соолук гербени көчмө медициналык комплекстери Баажы жол жоболорундагы көйгөйлөрдөн улам аймактарга чыга албай жатканы белгилүү болгон. Буга байланыштуу президент облустагы көчмө медициналык комплекстердин мындан аркы иштеши үчүн бардык Баажы процедураларынан өтүү маселесини тез арада чечүүнү тапшырган. Акылай Карабаева, Турсуналы Нуралиев, Регион телеканалы.